Саламатсыздарбы, эфирде биздин замандын кишилери программасы, аны мен Мирзат Муханов алып барам. Бүгүн биздин студиябыздын коногу кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов болмокчу. Көп маалыматтарда сиз жөнүндө филолог, педагог, журналист, публицист, анан эл акыны деп жазылып жүрөт да. Сиздин өзүңүздүн оюңузча Анатай Өмүрканов өзү ким? Анатай Өмүрканов өзү мындай бир дейди чалыш бир киши. Бирок айткан сөзүн жерге калтырбаган, намыс десе өлгөн киши. Мен өзүм өмүр баянын башынан эле айтып кетейин. Биз Мургапка анда СССР бар эле. Барганда 20 киши жазылганбыз. Ошонун ичинен мен эле барып турмун барсам. Калганын баары ар жактан иштеп, бияктан иштеп, тайке байкезлери бар экен, калып калган. А мен бардым, бирок барганыма ушунга чейин мен сүйүнөм, кубанам. Мен эгерде аякка барып жана жалгыздыкты көрбөсөм, Памирдин кереметтоолорун көрбөсөм, сууларын ичпесем, ушундай болот белем, болбойт белем. Себеби жалгыздык кишини бүлөйт. Ошон үчүн жана көп улуу кишилер, улуу жазуучулар чыгармаларын көбүн түрмөдө жазган. Жалгыздыкта жазган. Жалгыздыктын ырын, ырдаш, жалгыздыкты туюш, аны үчүн башкача жаралыш керек. Опур топур менен жүрө бересиң, той топур менен эле жүрө бересиң. А жалгыздыкта сен ким экениңди көрө аласың да. Үзгүдөн көргөндөй көрө аласың. Изиң да көрүнөт, кыйшык изиң дагы, түз ишиң дагы баары алаканың сабап. Ошондо жалгыздык кишини тарбиялайт. Ошону менен бирге Анатай Өмүрканов спорттун чебери экен. Учурда дагы спортко көңүл бөлөсүзбү? Бөлөм, көп басам, күнүнө бир 2 сааттай басам. Анан 9 этажда турам да. Ошондо күнүнө 3 жолу түшүп, Жөө чыгып түшөсүз. жөө чыгып түшөм. Санайм канча болгонун чейин. Бул эми баягы көнүп калгандыкта. Мен кыргыз күрөшүнүн тандалма командасына чогуу жүрдүм. Мына азыр Ишмамбетов деген бар эле, Жумгалбек Аманбаев деген бар эле, Жеңиш Дөңбаев деген азыр тирүү жүрөт, заслуженный мастер спорта. Ушулар баарыбыз чогуу заниматься этебиз. Сиздин чыгармачылыгыңызга кайрылалы, мен бир куплетти ыр окуп алайын деп турам. Чыгып кетсин чымын жан, чындык үчүн чыңырганым чыңырган. Акындыгым сокур тыйын бүгүнкү, мезгил күйүүсү билинбесе ырымдан. Окурмандар Анатай акынын болгон нерсени болгондой жазганы жагаат дешет. Чындыкты айтпаса ырдын касиети качат деген өзүңүздүн да сөзүңүз бар экен. Акын анда коомдун күзгүсү болуш керекпи? Ошондой болуш керек. Колдон келсе, ошого аракет кылыш керек. Сенин жүрөгүң жашап аткан элдин жүрөгү менен бирдей какпагандан кийин сен эмне үчүн акын болосуң? Акын боло албайсың да. Себеби сен дөңгө туруп каласың, жапа жалгыз. Жапа жалгыз дөңгө чыккан киши ал байыйт, дүйнө жыйнайт. Ал эми эл менен жашап, элдин кайгысын сен сезмейинче калем кармабаш керек. Калем кармабаш керек. Кайгысы сенин жүрөгүңө куюлуп турбаса, сен ошону үйүңдө жатсаң да тыштагын уга албасаң, үшкүрүктү калбасаң тыштагы, анан сен кантип акын болосуң? Ошон үчүн мен биринчи жыйнаган болобу, кийинки жыйнаган болобу, бүт баары ушу эл арасындагы турмуш. Ошо ак үйдө да мен жүрдүм, Кудай жалгап ок деген жок. Бир эмес, бир нече жолу ошол жерде жүрдүк бир топ өзүмдөй болгон ак жүрөктөр. Эчтеке болгон жокпуз, бирок эл өзүнүн ким экенин көрсөттү. Мурдагы эл менен азыркы элди салыштырууга болбойт. СССР менен азыркы элди салыштырууга болбойт. Түзүлүш жакшы болсо, эл жакшы жашайт. Акындар да тынч жашайт. Өзүнүн анан башка чоң иштери бар. Анан жашоо өйдөлдөй болуп, эчтекеге жетпесең, эчтек сени адам катары не кылбайт да,
алабайт да. Мисалы үчүн азыр баягы Акаевдин убагында Акаев алтында ала качып Россияга учуп кеткенде Төлөгөн Касымбеков деген биздин чоң жазуучубуз айткан. Ой, биз ээси самолетке түшүп кеткен күчүккө окшоп калдык деген. Мына ошол күчүктөр азыр ит болду. Дагы эле ошол момуш болду. Дагы эле ошол калды. Бирөө келип, эмне болуп атасыңар? Андан бери канча заман алмашты? Бир дагы киши келип, Жаштар Союздун бир кишисине кандайсыңар деп койгон жер жок. Мынакей. Бул эме деген жалаң эле Жаштар Союз эмес. Союз композиторов деген бар, туурабы? Сүрөтчүлөр союзу бар. Бул үчөө ошо элдин күзгүсү. Великий, эң улуу полководец Тамерландын бир окуясын айтып берейин. Ал келатканда бүт элдин баары сажда кылып, чекесин жерге тийгизип, мындай жатчу экен да, намаз окуганда. Ал сурнай кернейин тарттырып алып келет. Анан бир күн караса эле 2 киши туруп турат. Ал киши сөзсүз ошо салтанат бүткөндөн кийин тиги Тамерландын астына келет. Анан сурайт: "Силер уктуңар беле мен ушундай жарлык жарыялагам?" Бүт киши сажда кылып жатып турат мен келатканда. Мен падышамын. Дегенде бир кишиден сурап: "Сен эмне үчүн жаткан жоксуң?" Айтыптыр: "Менин кулагым укпайт эчтекен, көзүм да көрбөйт" дептир. Сен майып экенсиң, майыптыгың үчүн кечирдим" деген экен. Экинчиси: "Сен эмне үчүн сажда кылган жоксуң" деген айткан турбайбы? "Мен акынмын" дептир. "Ким деген акынсың" дептир. "Наваи деген акынмын." Ошондо айткан да, акындыгың үчүн кечирдим деп. Демек, сиз акын болгон үчүн жана көргөн нерсем болгондой жазышым керек деген принцип болгон үчүн ажоолорду сындадыңызбы? Албетте. Мен ошо партиялардын бирине да мүчө болгон эмесмин. Мен коммунисттик партиянын мүчөсүмүн, азыр дагы мүчөсүмүн. Чөнтөгүмдө жүрөт. Катып койгом. Ал партия мисалы үчүн Кыргызга жамандык кылган жок. Советтер Союзу менен азыркын салыштырууга болбойт. Бүт баары бекер болчу. Азыр сен балаңды бекер окута албайсың. Кызыңды бекер окута албайсың. Азыр бүт баары акча болгондон кийин адам өзгөрөт. Өзгөрүп атат азыр. Канча заман өттү, канча президенттер качып кетип атат. Эмне үчүн? Ал ант бербеди беле. Ант дегенди арааны ачылганда унутат экен да. Гректердин сөзү бар. Ким алтынга жакын болсо, ошол Кудайдан алыстайт дейт. Мынакей. Баары ошо алтынга барды, дүйнөгө барды, баары ошо менен күмжан болду. Эл калды го артта. Жазуучулар калды, акындар калды. Биз ошол заманды, ошол падышаларды, ошол Акаев баш кылып баарын биз жаздык. Менин жалаң эле мен эмес, көп акындар жазды. Алардын образы ошондо калды. Мен ойлойм, кийине бир да киши ушуларды өзүнчө аңгеме кылып, роман кылып жазбайт. Себеби бул элди шылдыңдады. Элди намысына тийди. Канча киши ошонун баары. Бул жанагы акындын жүрөгүнүн кардиограммасы ушу мезгил. Жазуучунуку да ошол мезгил. Композитордуку дагы, сүрөтчүнүкү дагы. Ошон үчүн өнөр адамдар азыр көчөдө калды да. Болмуш азыр. Акбар Рыскуловдун имараты да ал акча албайт. Имаратка төлөй турган акчасы жок. Буларда айлык албайт. Ушундай деңгээлге келдик. Бул ыйлай турган, мышык ыйлай турган деңгээлде анан ошондой биздин Кудайда болгон, пайгамбарда болгон кишибиз мына Айтматов дүйнөдөн өттү. Ушуну сыйлай алган жокпуз биз. Кавказда тоодун жанагы Кайсынкулиев, Мустай Керимдин аттарын, Айтматовдун аттарын жазып, тең түшө эле, бир замандаш эле деп туруп койду го. Аттарын. Кече эле Белоруссияда 19 гектар жер парк куруп койду. Биз эмне кылдык? Биз жарым көчөнү койдук. Жарым эле көчө
Biz ошо Айтматовдун кадыр баркы, даңкы, жасаган иши жарым көчөлүкпү. Жок, мындай любой жерде мындайды айтыш керек. Бул намыс үчүн, кыргыз үчүн керек. Ушул элдерден дагы бир куплет окуйм. Канча акындын калк деп көзү жумулган, калыстык деп жулунган. Баатырлыгым кокон тыйын эртеңки, кечегилер көрүнбөсө ырымдан. Калыстык сиз үчүн? Мезгилдин күзгүсү, жүрөгүмдүн кардиограммасы. Кайгым да ошол жерде, сүйүнүчүм да ошол жерде. Себеби эл ошонун баарын жасап аткан негизги эмне эл. Эл күлсө күлөсүң, эл ыйласа ыйлайсың да. А мен ак үйгө, көк үйгө барып шыйпалаңдап барып күлгүм келбейт да. Мен өткөндө айттым го жана Султан Ибраимовдун эскерүү кечеси болду. Кандай сонун сөздөр болду. Ошондо мен бага сөз тийген жок, бирок жанымда бир кишиге айттым да, эгерде дедим, Султан Ибраимович тирүү болсо, бул жерде сүйлөп аткан кишилердин баары мактап атат. Султан Ибраимович тирүү болсо, биз мындай күнгө жашабайт болчубуз. Ал киши жол бермек эмес. Анын тазалыгы ошондой болчу. Ал кылымда бергилеп турган кишилер. Демек калыстык үчүн кандай гана нерсе болбосун айтууга даярсыз. Даярмын. Эми үчүн даяр болбош керек. Ар бир кыргыз ошондой болуш керек. Бу жерин натура болуп атат. Бул туура эмес. Бул мындай болуш керек деп айтканга жарабагандан эмне үчүн сен костюм кийип, шым кийип басып жүрөсүң эркектин деп. Менин принцибим ошондой да. Ал эл көп болобу, аз болобу, ал сени эртең өлтүрүп коебу, тирүү кезде айтып калыш керек барын. Демек ушуга байланыштуу эле суроо берейин. Сиздин оюңузча учурда биздин өлкөдө сөз эркиндиги барбы? Жана ошого улай эле сөз эркиндиги деп отуруп, айрымдар жоопкерчилик деген нерсени экинчи планга коюп койгон жокпу? Кийинки сөзүң туура болуп атат. Сөз эркиндиги десе эле ойду тоону дөдөрөй бериш биздин салтка да, наркка да туура келбеген нерсе. Бир нерсени айтыш үчүн анын далили болуш керек, ага бир элдин ишеними болуш керек. Анан сөз эркиндиги деп эле мындай бир кыргызча айтканда былжырайып атат да. Не бирдеке сөз эркиндиги. Биз сөз эркиндиги деп көп нерседен эмне кылдык да, кол жууп калдык. Ким каалагандай сүйлөй берет, андай болбойт. Арандай болбойт. Мынакей ошондой ким каалагандай сүйлөй берет деп азыр тилди буздук биз. Тил. Мейли журналист болобу, мейли ак үй, көк үйдүн чиновниктери болобу, ушунчалык начар сүйлөй баштады. Өтө начар сүйлөй баштады. Кээде таң кыласың, акыркы кабарларды берет. Же болбосо бир чиновник сүйлөп атат, тантыктын тантыгы, оянып кетейин. Бир өздөрүнүн кичине бүткөндөн кийин угуп, эки жолдошторунан чалып, эмне туура сүйлөдүмбү деп да койбойт да булар. Булар эмне деп дөдөрөсө ошол чындык да. Ошондой болуп атпайбы? Демек сиздин жооптонулган биринчи суроого кандай деп жооп берериңизди түшүндүм. Кийинкиге өтө берели. Акын катары сиздин оюңуз маанилүү болуп турат. Башкаларды айтпай эле койгойлу, биздин эле адабиятка кайрылалы. 20-жылымдан бери жагын эле алып көрөлү. Эң мыкты сатирик деп кимди эсептейсиз? Бизде мындай да, бизде сатириктер мыкты деп менен Нурайкан Байдулланы айтышат. Мухаммедкалый Турсуналиев деген тамсылчы агайыбыз бар эле. Анан башкалары мындай сатира деген бул эң кыйын жанр. Азыр жөн эле ойду тоону айтып күлдүрүп атпайбы? Ал эми мааниси жок сүйлөшүп атпайбы? Ал эми окуп көр, Мединдин ак чүчүн окуп көр. Же болбосо Райкандыкын, же болбосо Байдулланын какшык деген бар, юмор деген бар. Анар жок да. Азыркы сатира жөн эле бирдекени айтып коюп эле күлдүрүп эле кой. Айнанайын. Аны бир көрөсүң, эки көрөсүң, үчүнчү күнү өчүрөсүң, барбайсың. Ошондойлор ээлеп алды бүт баары. Биздикилер киргиле дейт, өзүнүн айылын бүт район болуп бөлүнүп келет да азыр концерттерге. Барсаң таң каласың. Мына ушундай деңгээлге түштүк биз. Ал чыныгы өнөр тиякта калып калды. Ал эми мисалы үчүн Медин, Райкан, Байдулла деген бул өзүнчө чоң тоо.
кыргыз поэзиясында. Аны арыраак өтүп кетсең, Шаршенди айтышат. Шаршендилеринде окуйсуң. Себеби күлкү өлбөйт. Күлкү сен менен кошо жашайт. Ошол күлкүнү алып жүрүп, ошого жеткирген деңгээлге жеткен чыгармалар ал эч качан өлбөйт. Эмне үчүн биз Мединди жаттайбыз? Эмне үчүн биз Орайканды окуйбуз, Байырданды окуйбуз? Ошонун деңгээлиндеги акындар толуп атат. Аты жетін эч ким билбей калды азыр. Азыр жазуучу дегенде коркот бар, үркөт, түшүнбөй калды. Ал эмнени жазат? Журналистпи? Журналист менен жазуучунун айырмасын билбегендер толуп атат азыр. Чын айтам. Демек, ошол эле Райхан, Мединдер жана сатира менен чымчып коомдо болуп аткан нерселерди айтып баш керек кылып беришчү да. Бүгүнкү күндө андай сатириктер жок. Жок. Анан кийин айта албайт. Себеби бүгүнкү күндүн кишилери айтып атпайбы, башкача. Бүт баары кошоматчы. Бул бирөө окуп калса, эртең мени мындай кылат. Үшүңдү мындай кылат. Мен тигини сурап аттым эле бербей коет. Мына ушул менен эле көрөк каты менен жүрүшөт. Ал эми тигилердин талантындай талант. Ал төрөлүш керек. Ал окуп, чокуп, тияктан бияктан алып үйрөнө албайсың. Ошон үчүн сатира бүгүнкү күндө жок эсе бизде. КВН'ди көрөсүң, айласыздан да, каткырыш үчүн. Берки юморинаны көрөсүң. Андай сатира жок да бизде. Булар айлап, жылдап анан чыгарат да. А биздики болсо мен колумдан келет, тигиндей мындай деле чыга берет. Тапалаңдап, жешим өтүктөлбөгөн, же костюмуң. Мына ушундай деңгээл, ал сөздү жөнү. Ал сатира ошо залга эле ылайык, ал эми коомго эч качан жалгашкан жок да. А сатира деген коомдун чугуш керек, коомдун ичин ачып чыгыш керек. Кайра акындыкка кайрылсак, жогоруда айтпадыңызбы? Акын жакшы ыр жазыш үчүн жалгыз болуш керек, өзүн таанып билиш керек депчи. Ошол эле учурда кээ бир акындар учурда коркот деп айттыңыз да. Акын жакшы ыр жазыш үчүн эркиндик дагы керекпи? Керек. Эркин болбосоң, ким бирөөгө зависимый көз каранды болуп, ошонун кандай көз карашта болор экен да ошону элестеткенде сен калемиң колуңан түшүп калат да. А сенин ичиңде башкача бир нерселер болуш керек. Ал бирөөгө, ак үйгө, көк үйгө шыйпалаңдап не кылган болбойт ал. Мен андайды жаман көрөм, өзүм дагы колумдан да келбейт да. Сиздин 73-жыл чыккан Өлтүр сезим деген жыйнагыңыздан баштап, бүгүнкү күндө жазган ырларыңызга чейин окуп көргөн адам көз жүгүртсө түшүнөт да. Анатай Өмүрканов кыргызды сүйгөн, кыргыздын жайлоолорун сүйгөн, керек болсо кыргыздар жашаган Мургаптын таңын сүйгөн, кыргыздын былтыркы каарынан бери тааныган акын экен депчи. Сиз үчүн мекен деген эмне? Мекен деген жет атаң өткөн жер, ал өмүр бою сен менен жашайт. Ата да өтөт экен, эне да өтөт экен, бирок ошол экөөтөн биригип айыл деген атка кирип кетет экен да. Ошо айылым дегенде баары келет да көз алдыңа. Сенин балалыгың, мектепте окуганың ошондой болуп калат экен. Айылым бар дейсиң. Ал айылым деген бүт маани ошол жерде. Сенин мекениң, жет атаң, тукумуң. Ошол аны эстесең, күн батпайт да таң атпайт, сен ошонун эригип аласың. Ой чабыттайт. Кээде ошого атайлап мындай бир барасың түш менен, же болбосо көңүл менен байлыгын баарын көрөсүң. Анан кийин эртең менен турсаң, меле кулундай чыңырып турасың, уктадыңбы өзүң билбейсиң, бирок көңүлүң ушундай көккө көтөрүлөт. Бул сенин айылың, менин айылым. Биздин ата бабабыз айыл. Биз ошол жактан келгенбиз. Мурда акындарга керек болсо заказ берилчү да. Мондай ырлар жазасыңар. Могу идеологиянын пропаганда кылган ырлар жазасыңар депчи. Биз мындан 3-4 жыл мурда жүрөгүмдө Кыргызстан деген долбоор чыгарып, учурдагы акындардын, сиздин эсиңизде болуш керек, учурдагы акындардын мекен тууралуу ырларын издеп калдык элек да. Чындыгында көп эмес экен. Анткени биз издегенбиз да. Ошондо сиз билектирөө киришип, жардамдашып, ырларыңыз биздин каналдан кеткен. Негизи
учурдагы акындар ошол мекенчилдик сезимдеги ырларды жазууга көңүл бурбай коюшпай элеби учурда? Мекен деген, мисалы үчүн мекен жөнүндө ыр дегенде мага Алыкулдун ата журту келет. Эми Алыкулдун ата журтунан ашкан ырды мен көрө элекмин. Силер бердиңер, бирок бул тарых керек. Ошол мезгилдеги акындардын кабыл алуусу, ырлары, ана мурункуда ырлар бар арды. Эми мекен жөнүндө ырларды өзүнчө бөлүп да чыгарышкан, сүйүү жөнүндө ырларды өзүнчө бөлүп да чыгарышкан. Бирок ошонун ичинде өзүнчө тоо болуп Алыкулдун ата журту турат. Таң каласың. Ошонун деңгээлине жеткендер жок келсе да, Алыкулдун деңгээлинде анын образына кириш башка Алыкулдун жолун жолдой турган акындар жок, жолдогон акындар жок экен. Жок. Bunun en genialdılığı ошондо да. Только Алыкул. Ал кайсы темада жазбасын Алыкул. Кийин жанагы Өтөбаев жакшы музыка чыгарды го ата журтка. Это классика. Классика. 4-5 жигит самолет болгон ырдайт. Уккон эле келе берет. Ата журт бирөө эле. Ошонун көркүнө келтирип чыгарган музыкасындагы ырындагы ушул таң каласың да. Андай ыр жазыла элек ал. Жазылбайт да. Ана Алыкул төрөлүш керек ал. Мекен ким? Сени ошол учурда СССР кезинде ошол мекенди ошол жанагы өкмөт, партия бакчу да. Гонорар төлөөчү. Үй берчи. Илготалары бар эле. Азыр бир да илгота жок берди. Ошон үчүн айтып атпайм, биз бомжбуз жөнүндө. Бүт барын кесип салган. Светке дагы, квартирага дагы, курортко дагы, пенсияга дагы. Азыр эчтеке жок. Анан баягы эси учуп кеткен, күчүктөй болуп калып деген азыр ошо жүрөтпөйбү биз канча. Ошону айтканга жер жок. Көк уюмдукпайт, ак уюмдукпайт. Биз уктук жакында жемек өнөр адамдарын, сүрөтчүлөрдү, композиторлорду, акындарды чакырат деп. Сүйүнүп турабыз. Бир үмүттүн оты жанып атат да. Айтып калалы. Эми укпай калдым, билбей калдым дебесин деген кишилер көп. Аксакалдар өз деле бар. Айтыш керек да. Гонорар деген понятие жок калды да. Жазуучулар союзуна мүчө болуп атышпайбы? Ошолорго кандай эч кандай жеңилдик жокпу? Жеңилдик жок. Болгон эле баягы жазуучулар союзунун мүчөсү деп айтылат. Көөлүк берет болду. Көөлүк берет. Кокус көзөтүп кетсе ошондо айтат. Болду. Анын ырын мисалы үчүн мен окуй албайм. Ал ыр деле эмес. Кыргыздын 10дон бири ыр жаза алат. 20дан бири ыр жаза алат. Ошондой ырлар анан окубайсың да, мага бир канча берет, мен айтам, мен ол көзүм начар окуй албайм. Жаза бергиле. Жазма деп кантип айтасың. Бирок ар жагында ар бир акындын сын айта турган касиети болуш керек. Мен ырым тигиникине окшошот. Же Алыкул Жемидин, же болбосо Эралиев же Жусуев. Ошону билгендей деңгээл болуш керек. Сен анын үчүн аналардын ырын окуш керек. Аябай чагып окушуң керек. Анан ал ырлар орустун ырларына окшошпогондой болуш керек. Ойлорду алып жазып аткандар эле бар. Аны билинип турат да, кара койдун арасына ак кой кирип кеткендей болуп эле билинип калат. Маданияты жок эл, орукчан эл деп бирөө айтыптыр да. Бүгүнкү күндө биз анда маданиятка көңүл бурбай атабызбы? Бурбай атабыз. Бурганыбыз жок. Мына айтып атпайм, жана канча кишилер артынып алтынды качып кетти, ошолор да бурган эмес. Айтып атпайм, алтынга жакын болгон киши Кудайды унутат, ал сен жанына акын эмес. Ошондой болуп кетпеди. Сен кандайсың деген киши жок акындарды, жазуучуларды. Мына жазуучулар мына Акбар жана күндө кагаз келет, ага арендага төлөдү. Эмнесин төлөйт ал? Эмнесин төлөйт? Арендасы жок өзүнүн отурган жазуучулар сөзү. Сүрөтчүлөрдүкү бар экен,
композиторлук бар экен, алардын баягы аксакалдарын мыкты экен, калтырыптыр. Биздин аксакалдар бизге эчтеке калтырган эмес. Ошону сатып, жоготуп, мынакей согуш жылдарында чыкчу. Кыргыз адабиятты, советтик адабият, анан советтик адабият жана искусство деген 2 журнал чыккан. Согушту үчүн мен изилдеп жатам. 2 журнал 4150 тираж менен. Азыр сенин бир да журналың жок. Алатоо жок баягы. Ооба. Маданият деген жок баягы. Эси журналың жок. Анан сен кантип өзүң да бир толкутуп жашай аласың. Көргөнүң тиги көтөрүлүш болуп атса, укканың тетиги эмне болот, эл жеп качып кетти деп атса, сенин көңүлүң кантип өсөт. Элдин эртеңин ойлойсуң дагы, ошо күйүттүн үстүндө улам күйүт болуп атат да. Бир ар жактан шоуланын жарыгы тийбей атпайбы? Сиздин энекем деген ырыңызга оон жазылып, аны укпаган кыргыз жок. Сөзүн сиз жазгансыз. Ак тилегиңизди ар жыл сайын жыл жаңырганда ырдалып жүрөт. Оонду ырлардын дагы автору катары сиздин оюңуз. Учурда ырчылар ырдын текстине сөзсүз түрдө маани бериш керекпи? Сөз. Ырдын 2 канаты болуш керек да. Бири сөз, бири оон. Антпес ал учалбайт. Талп этип барат да жатып калат, ошону өлөт. Демек бүгүнкү күндө жанагы маани маңызы жок ырлар деп айтып атпайбызбы? Ошондойлорду ырдагандар күнөөлүү элдин табитин түшүп кетишине. Сөзсүз күнөөлүү. Ошого жол берген телерадио. Мына мен эгерде колумда болсо, жана частный радио телеканалдарды жаап салып болчумун. Эми үчүн? Булар анын максаты бар да, ар бир. Булар Америкага иштеп атат. Бир да жолу ошол канал кыргыздын оондорун жакшынакай кылып берген жок. Кыргыздын оондорун жанагындай сөз байлыгын же болбосо сөздүн даамын айтып бир жакшы передача берген жок. Мен да аларга бир топ жолу баргам. Анан кийин анын эмне пайдасы бар бизге? Андан көрө бир сөздүн маанисин айтып берсе, ошол пайдалуу. Азыр сөздүн маанисине көңүл буруш деген тапкыр жок болуп калды. Ал эми оондорлорго мыкты сөздүн баягы жүрөгүндө 100 жыл жүргөн сөздүн тандаганын келип түшүш керек. Ал азыр отура калып, угуп мен көп жолдошторум бар, угат деле болду мен жазып берген текстти. Мен айтам, мен жаза албайм. Мен аны кепшешим керек. Ар жака алып барып, аны күн-түн өңүн карашым керек, тишин карашым керек. Мынакей жанагы Ак тилек деген Токон Эшбаев грамоталык мыкты оюнчу. Мен анда Памирде болчумун. Бул бияктан чыгарыптыр. Saat 5'ten başlap Kırgızca kanal işleyt radyodan. Ошо угуп отурчумун, кандай жигит болду экен. Аябай мыкты чыккан оон. Оон азыр жана Ак тилек деген кыздар, келиндер айтып калат, агай, сиздин ырыңыздан улам атам атын коюптур дешип. Өткөндө больницага барсам, врач кыз айтат, ой, абдан сүйүндүм деп эле кызык болот экен. Демек, агай, мурда көркөм кеңеш деген болчу да. Болчу. Бизде дагы мен эсимде, ошо көркөм кеңеш болуш керек деп, сиз дагы анын мүчөсү болчусуз. Учурда иштеп атабы, иштебейли? Мен кетип калгам, анан азыр иштеп атса элек. Кетип калгам дегениңиз жакты. Сизди жакшы тааныгандар айтат. Анатай Өмүркановго бир нерсе жакпай калса, анын көз карашына туура келбеген нерсе болсо, колун шилтеп басып кетет депчи. Мен да күбө болгом. Мындан 6 жыл мурда ошол көркөм кеңеш тууралуу мен анда ток-шоу алып барчумун. Алып барып атканда эмнегедир мен модератор болгон үчүн ырчыларга дагы тартып, балким сиздин ачууңузга тийген суроолорду берген болушум керек. Чыгып кеткениңиз эсимде. Адашкандын айыбы жок, кайра казыгын тапкан соң демекчи. Азыр ырчыларды угуп отуруп мен да ошондой сиздин оюңузга кошулдум да. Текст сөзсүз түрдө көзөмөлдөнүш керек дегенге. Мен деле эркиндикти, демократияны эң жакшы көрөм. Силердей эле кишимин. Мен эртең эле басып кетем. Эгерде ушул башталса, башталбайт мындай. Мен жадаганыман, жана ырлардан жадаганыман макул болдум. Мен убактым эле ошо жерде жөн эле жатып турмун мен.
Aytım men ошондо мен ушуну көптөн бери айтып жүрөм. Байкоушу кеңеште мен даже жазгам. Айт, ушундай бир кеңеш түзүп, радиокомитет буттаспойбу? Таланттуулар биякта калды дагы жалаң калтырышдар чыгып атат. Мен айтып атам, даже ошолордун сөздөрү боюнча кийин гезиттерге макала жазса болот. Себеби ата-энең менен отурган уга албайсың. Келиниң менен отуруп калбайсың. Ырдеген баарына жетимдүү болуш керек, баарына бирдей болуш керек. Анын тарбиялык мааниси болуш керек. Бу жерде айтып атпайсың адам укугу. А улуттун укугу каяка барат? Эмне мен үйдө отуруп алып үй билен мен укпашым керек? Азыр сачылыкка чакырып атсак, согушка үндөп атсак, улуу таралга араздашууга үндөп атсак, порнографияны жайылтып атсак, чектегиле. Мына СССР кезинде ушул Жалил агай, ушул көзөткөт Турар Кожомбердиев, ушулардын баары комиссия болчу. Ырды кабыл текстин өзүнчө, музыкасын өзүнчө. Ал композиторлор келчү, Насыр Давлетов, Акасакал баш болгон. Мына ошондо көп нерселерди жол таралып жоголуп кетчү. Ал кабыл албай койчу. Азыр чыгарат, эртең эле радио бекер, теле бекер, бере берет. Ал канча элдин вкусун бузуп атат. Табиятын бузуп атат. Сөз эмес сөздөрдү айт, оон эмес оондорду айт. Оон деген ал жөн эле кыйкырганым бар эле оон боло бербейт. Ошондой кылып алышпады. Ошону кой ай деген бир киши жок. Мына өкмөт турат. Мен өткөндө өкмөттөн ким бирөөнө жолугуп калып, ой, ушуну айттым да, сөздөрдү айттым да. Азыр кыргыздын сөзүн түшүнбөй калды. Ушунун башкача бир эмне кылбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Мен сизге бир калыпка салынып калган суроолорду бергим келип турат. Сиз да билет болушуңуз керек, 19-жылымдагы француз жазуучусу Марсель Пруст деген жазуучу бир анкетага 16, анан 19 жашында жооп бериптир. Ошол суроолорду учурда дагы белгилүү журналисттер колдонуп жүрүшөт. Мен да ошондон бир азын сизге берейин. Сиз бир 10 секундка ылайыктап жооп бергенге аракет кылсаңыз. Мырзалардагы, эркектердеги сиз баалаган сапат? Адилеттик, калыстык, чынчылдык. Аялдардагычы? Аялдардагы да ошо чынчылдык, чын болуш керек. Таза болуш керек. Мен негизги эмнем ушундай да. Сиз үчүн бакыт деген эмне? Бакыт деген мына сен экөөбүздүн сүйлөшүп турганыбыз. Бул тирүүлүк. Тирүүлүк бул чоң бакыт. Демек бактысыздык? Бактысыздык о дийине кеткендер, анан тышкары бүгүнкү күндө өзүн өзү билбегендер. Өзүн өзү билбейт. Бизге кошул десе кошулат, ошонун сөзүн сүйлөйт. Бул бактысыз адам. Өзүнүн ою, жашоодогу максаты жок адамдар жакшылык кылбайт эч кимге. Эч убакта. Сиз кайсы өлкөдө жашагыңыз келет? Кыргызстанда. Америкага алып барса да кайра качып келе турган киши менмин. Бир топ кишилер жашап жүрөт. Айтам, сен кантип жашап жүрөсүң? Айтат, баары бекер дейт. Сиз сүйгөн жазуучу? Ой, көп. Бир экөөнү айтып берсеңиз. Мен Тургеневди жакшы окудум. Анын ырлары да сонун. Демек сиз сүйгөн акын? Ал баарыбызга белгилүү Пушкин, Лермонтов, орустун поэзиясы дүйнөдөгү эң чоң поэзия да. Мен ушинтип түшүнөм. Кээ бирөөлөр колун шилтешет. Себеби мен буларды бир эмес, эки эмес, бир нече жолу окуган кишимин, көбүн которгом. Котормоюнча сен жолдун кандай экенин билбейсиң. Бар эле асфальтта ойлой бересиң да. А которсоң, сага сылабар менен которсоң, ошондо жетет да. Сиз баалаган адабий каарман? Ой, Чикеңдин каармандарын бар мен көңүлүмдө да. Это шедевр да. Чикеңдин каармандары бүт бар жанында жашаган кишилер. Таң каласың да. Аласынан алган бир да каарманы жок. Танабай, ошо дүйшөн, кээ бир ата башка болуп калышы мүмкүн. А самом деле бүт бар ошондой.
Сиз баалаган тарыхый инсан. Абдрахманов. Это өтө чоң. Ошол орус тузем мектебин бүтүү, Маяковский менен бильярд атышат деген эмне ушундай. Анатай Өмүрканов акын болбосо ким болмок? Танабай болмокмун. Жашоодогу сиздин урааныңыз? Бирөөгө жакшылык кылуу. Бирөөгө жакшылык кылсаң, рахмат айтпаса дагы сен жыргап каласың да. Мен бизнес иштеп жүргөндө көчөдө цыгандар көп болчу. Кайыр сураган. Дайыма берчимде мен бир күн жолдошума айтты, булардын бизнеси бар дейт. Бизнеси бар, чоң бизнес кылышат булар дейт. Бирок ошого карабай мен жана орустун кемпирлерине дайыма дейинтипирин берем. Алар спасибо дейт. Кыргыздар отурат ошол жерде. Кыргыздар рахмат айтпайт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Атайын убакыт бөлүп келип берүүбүзгө катышканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Чакырганыңарга рахмат. Кече сен чалганда сүйүндүм. Себеби азыр бул тигиге жазган, анан буга жазган деген кылышып мени мындай топко кошпой жүрүшөт. Бирок мен ага эч кандай мындай кемсинген жокмун. Мен өзүм нем бар, чарбам бар. Эч кимден эчтеке сурабайм. Бирок силердин каналды мен көрөм. Жакшы канал, көрө турган акыркы кабарларды эң жакшы бересиңер. Сагыналам. Чын. Ийгилик болсун. Рахмат. Жакшы атыккан канал ошомодон жакшы болуп кетти берсин. Сендей нурлуу жигиттер отурганда мен ойлойм, бул эртең эле болуп кетет. Чоң рахмат агай. Рахмат сага чоң. Бүгүн биздин студиябызга кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов келип суроолорубузга жооп берди. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфир аркылуу амандашканча.